bir пачка мындай каттарды берчү мынада. Ага, ичимдик менен мамилеңиз кандай болду? Оозунду ачып жатсаң өлүп оозу. Аны бунапсына. Университетти бүтөм деп атканда бир балам кайтыш болду. Анан качан билдиңиз анын атаңыз экенин? Койчу ошо. Анан Ал илгеркилер, азыркылар ачык эле. Оюңуз каяка жөнөйт? Жалгыздык жаман көрөм мен. Эмнеге качасызбы? 2К камераң турат анан 4 көз, 4 кулак турат болбосо. Ошол жөнүндө ойлоп отурум, сен ойлонуп атасың азыр. Сиз эле ойлоп отурсуз. Мен эскергим келбей, унута турган нерселерди унутуп эле койсом, чийип салган нерсемди кайра сен жандырып, кайра жаздырган атасың келбей. Я еще молодой. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин көптөн көп суранычыңыздар менен жана өзүмдүн чоң каалоом менен мен жакшы көргөн актер, эл жакшы көргөн таланттуу адам Кыргыз Республикасынын эл артиси Чора Думанаев бүгүн биздин мейманда. Саламатсызбы агам? Саламатсыз. Аябай жыргап атам сизди көрүп. Ушундай көкүрөгүмдө Чорагайды качан тартам деген нерсе болчу. Анан бүгүнкүгө баягы Кудай насип эттир. Же сиз бошобойсуз, же мен бошобойм. Шарт ошондой болуп калды да. Экөөбүз бири-бирибизге жолуга албай атып мына агай. Бүгүн жолуктук. Кандай жүрөсүз? Жакшы жерде жолуктук, Ооба, парк аралап, агам экөөбүз басып, сейилдеп, суунун жээгинде отуруп, жаштык кезиңизди эстеп атасызбы агай? Жаш кезде да ушул жерде көп келчүбүз. Анда ушул мезгилде жакшы да. Баары тең жапжашыл. Аба таза аба. Анан кадимкидей эс алып каласың да. Анан улгайганда ого өтө эс алышат экен да. Аба таза, шаардын ар жагга чыксаң карачы, кара тутун каптап турат азыр деле. Анан ошондой болбосун деп анан бул жерге келип улгайган адамдар өпкөлөрүн тазалап алышат экен. Кере деп алышат. Агай, баягы жаштык кезиңердеги кинолорду карап отурсаң мындай солкулдаган, сулуу жигит экенсиз да. Эми жаш кезде баары эле ошондой болушат. Жок, сиз өзгөчө сулуу экенсиз. Анан апам айтып калат, элдин баары аябай сүйүп, кыздардын баары ашык болуп, ушинтерлек дейт да. Мен тиги съемкадан келип, анан анда тиги агамдын үйүндө болчумун да. Эл артисти Асан Кулосмонов тиги. Анан жеңем да ошо театрда уста да өзүнүн иши боюнча тикмечи. Келгенде анан бир пачка мындай каттарды берчү мынада. Окушчу эмес экен алар. Кыздардан анан өзүм окуй баштаганда ошо кыздардан. Төгөрөктүн 4 бурчунан каттар келип турчу да, таанышалы тигиндейинде. Ошол жылдары мен түшкөн кинолордун баары тең же тоодо, шаарда эмес да, же тиги бир айылдарда алыс борбордон алыс жакта тартылышчу да. Анан жооп берчү эмесмин. Деп эле сүйүнүп анан кээ бири аны чогултат экен кадимкидей. Сиз чогулткан жоксузбу? Жок. Калар үчүн нарса кылып. Агай, мындай сизди тегеректеген, жандаган кыздар кандай кыздар эле? Билбейм кандай. Сулуу кыздардан катта сүрөттөрүн кээ бирөө салышчу. Бирок мындай жетелеп басканыңар, киного алып баргандарыңар болгон эмес, андай колум тийбей калды да. Кайра мени алып барышчу келип туруп. Киного бармайды жок болчу да. Жаш кезде жалаң иштедиңер да? Ошол болуп калды. Тоо таштала жүрөсүң келип. Шаарда тартылган даже тетиги Свердлов киностудиясында Бүркүттүн бийи деген кино Тувинис баланы ойнодум да.
эми шаар болот экен, кызыл деген шаар бул биздин Токмокто эле шаар экен. Жаңы өсүп келатыр да ошол жылдары. Тубайстырдын борбору кызыл. Энисейдин жээгинде. Анан Энисейдин жээгине баргандан биз тиги баягы ата бабалар ушу Энисей деп көп айтышат, ушул дарыядан жээгинде болушкан турбайбы деп. Тилдери окшош тубайстын. Бирок аттары азыр кайра өздөрүнүн аттарын окшоп туруп, болбосо Степан Петро деп эле ошо неме турушта. Ал жерде дагы чоң атамды баягы казактын белгилүү артиси Нурмухан Жантурин ойноду. Анан Украинадан келген тоже атактуу артиси Иван Гаврилюк деген, ошо үчөөбүз бир гостиницада жатабыз. Анан түп-түз эле момундай адыр тиги жер экен да, кызыл орношкон. Четине чыксаң койду ошо кое берип коюшат экен. Эсеби жок, кайтарган киши жок. Анан өздөрү да бизге окшоп ошо койду коноктойлу дешик го. Анан карадым да. Анан алар башкача соет экен койду. Баягы биз тиги төш чыгарабыз го. Ошол төш чыгаргандай биякты кесип туруп, колун салып жүрөктү мыкчып коет экен. Себеп? Анан ичегисин тазалап туруп, баягы канды ичегиге куюп, анан бизде беш бармак саларда кан деген тиги блюдосы ошол почетный экен да, баягы. Анан ошол канды бат эле бушат, быжы кылабыз го тиги. Ошондо эле кошуп келет экен. Жантурин аксакалга устуканды бергенди, мындай кескенде канды кошо чыга калат, чийкирээк болуп калат экен да. Ой, деп ана сыр билгизбей жүрдүк ал жерде. Айрандан ачтып отуруп арак жасашат экен. Андан иштиңер. Андан да иштик. Берки арактар болсо бизде тиги бөтөлкөсү 12 тиын кошулат го, ал жерде кошулбайт экен. Эмнеге десем, бизде түшүнбөй койдук. Без бутул накта өзүн сатат экен да. Ага, ичимдик менен мамилеңиз кандай болду? Ошондо негизи эле жаш кезиңизде азыр деле? Жок, негизи эми баягы иштеген иш да. Иш учурунда жок. Анан бош учурда барчыбыз да барбыз да. Ансыз эми алыс жерде тоонун арасында жүрсөң, эригесиң, атыгыл болсо тилди дагы баягы кой берет. Сайрап каласың. Тиги жаныңдагылардын жаш кезин сурай беребиз, эмне кызыктуу окуялар эмне болду эле деп баарын сурай беребиз, канча аял алдың эле дегенче. Алар дагы баягы эркип баарын айта беришчү экен. Андай окуяларыңыз көп болсо керек да. Агай, силер жана жалаң мындай белгилүү жалаң мындай маданияттын каймактары менен аралашып турсуңар да. Ооба. Ушул жакта бактылуу болупсуз. Ооба. Мен сиз менен ушу жаштыгыңызга баргым келет да аябай. Жаш кезимден 10 жашыман буларга аралаштым да. Анткени жанагы агам кыргыз эл артиси Асанкул Осмон. Ошо колуна келип алдым да, шаардан окут депти. Анан анда эски театр азыр Фрунзе музейи турбайбы? Ошонун артында чакан бир театр бар болчу, Кыргыз драма театры деп. Эмгек кызыл ту ордендүү да ошо. Мына ошондо анан каймактар ошондо тааныштым. Анда бир 10-11-12 жаштагы баламын, алар келишет, Бакен Эжебаш болуп, Рыскулов Аксакал Төшүп болуп, Күйүкова баягы залкарлардын бар экен каймактары да. Анан балдары да келишчү да. Рыскуловдун балдары, Күйүкова апанын баласы, Шварцтердин балдары кечинде келишчү келип. Кородон баягы реквизиттен баягы кылычтарды, кадимкидей тапанча немелерди алып анан ойнойбуз келип тарсатып. Парад болгондо жыргачыбыз да, майрам болгондо. Анткени тиги короо ат менен келишчү, ипподромдон аттарды алып келип, анан артисттерибиз баягы баатырлардын, каармандардын тиги кийимдерин кийип алышып, анан ат менен парадка чыкчубуз. Ошондо биз үчүн жыргал болчу да. Баары тең бизге мен мороженое алып жат дегендей мындай деп беришет келип. Анан жыргачыбыз.
Ошондон башталды атанын тагдыры коюлуп атат. Спектаклдин баарын эле акырын барып эле көрө берчүмүн баарын тең. Анан баягы Мукемдин баласы Рыскуловдун Бакын байкуш кайтып болду. Сулпу кийин диктор болуп иштеп жүрбөдүбү теледе. Сулпукор Абдубачаев болду. Ошол үчөөбүз чыкчубуз. Сүйүнчү чоң ата сүйүнчү уулуң келди деп атанын тагдырында бир неме бар болчу. Биринчи сахнага муну ошондон баштап чыга баштадык да. Анан тигилер болсо башка тарапка кетти. Тиги органда иштеп калды, Бакын раматтылык болду байкуштар. Сулпу дагы диктор болуп жүрүп ошоордан кайтыш болду. Ишилип ушундай артисттердин баары тең ушу короодон чыкчу эмес эски театр. Ай, таттуу уркуя болуп анан сиз секретарын ойноп турсуз да? Ооба, Анан кинодо. ошондо таттуу эжени айтып бериңизчи. Анын сулуулугуна баары суктанышчу да анан. Ой, анда таттуу эже чынында эле сулуу, баарыбыз эже дечүбүз. Баласы бар болчу, бир баласы менен кошо жүрдү. Ошо Баткенде алар Исфарада жашашты. Муратбек байке тиги байбишеси менен Исфара деген бир нар жакта бир 18 километр шаар экен ал тажиктердин. А биз Баткенде короодо өрүк эски гостиница бир этаж. Анан өрүктөр керебеттерибиз чыгарып алып ушу өрүктөрдүн түбүнө коюп алып жатчубуз. Оозуңду ачып жатсаң өрүк оозу. Баткен ошо көрсө ошо өрүгү менен сыймыктанат экен да. Анан Бакен кандай эле? Ким? Бакен кызыкеева. Бакен апа мына мен театрга келгенде дагы анан кинодо дагы энемди ойноп жүрдү. Театрда Карел Чапектин «Эне» деген спектаклинде дагы энени ойноду. Каныбек деген кинодо мен Карабек Таткал апамды ойноду. Анын мүнөзү кандай экен? Мүнөзү кыргыздын баягы ак сөөк, аристократ, Мындай зыңкыйып жүрүп да. зыңкыйып жүргөн сигарет бопрос тартчу да. Ал учурда биздин ошол апалар, эжелер көп эле Беломор, Север, Прибой деген папирос тартчу бар тең эле. Баягы кетип баратып анан жерде жатып калат да тиги тамеки. Помадасы менен кошо. Тигиле же тарткан экен. Тиги апаныкы экен деп тамашалап күлүп калчубуз келип. Абдан мээримдүү болчу да өзгөчө. Анда биз жашпыз. Анан энелик мээримдер бар болчу да. Булар кай курсагың ачкан жокпу? Тиги тоонун арасында жүрсөң келип анан эметет да. Насыр Кытаев жана көчөнү тартып атканда аталык мээрим жасап жүрдү да, жүрү деп. Момундай тиги арыкта көтөрмө деген азыр чоң аял болуптур. Анда бир жан көчүп атканда тиги Токтогулдан көчүрүп келип атышкан. Анан ушу арыкка келип мачалка самынды алып алган. Анан мачалка жок. Узун чөптөр бар экен, бетеге деп койду. Ошону келип оруп мачалка кылып анан киринчи мени келип. Кенеди баладай кылып, Ооба, жаш билдик. Анан жөз кеттик деп корулдаган жакшы киши болчу да. Көчөдө канча жашта элеңиз? 19-20 Анан кошок коштуруп кайра ырдаткан, ыйлаткан. Ошону айтыңызчы. Эми аны тиги мурун эле тажатып жүрчү экен да, эми сценарий боюнча эметкен. Тиги жерде ошо айтылып эле кетет да. Баягы кошогуңду дагы айтчы деп. Илгеркилер ушундай болчу, агай. Мен деле чоң эле ушунчу эле. Мен өлгөндө гана кантип ыйлайсың деп эле жатталчу эле. Чын эле ошондой болчу да. Биздики да жеңилди. Вот кыздарга кыйын болчу да. Аларга кошок коштурчу да кадимки. Кошок коштуртуп, жаттатып. Мен өлгөндө моорукинтип айтасың, тигинтип айтасың деп. А биздики эмне тиги таякты алып алып Өкүрүп коесуңар, эркектер. Эсил кайдан көрөйүн деп өкүрүп коесуң тиги. Бир жолу бир чоң аталар кайтыш болуп. Аны жашпыздан да.
Анын ушинтип өкүрүп атсак жөн ошондо да жөн турбай бири баягы таяк менен чукулашып тиги анан тиги тажап кетти окшойт сиз кайдан атаңдын оозун курайын чоңотайын деп тигине сөгүп атат бу кайдан көрөйүн деп анын аягына кошуп атат өз күлөбүз келип тиякта боз үйдө кошоп ыйлап атышат өз күлүп андай өлүм кетти экинчи келбейт эми тиги деген сезим мындай жогураак окшойт да баягы жерге көмгөндөн кийин анан ишенет экен мирзо эркектер барчу эле анан биз барабыз топурак салгандан кийин анан эми кетти окшойт деп анан ошондо анан үмүт үзүлөт экен да бирсе Даркүл Күйүковачы ажы агай ал дагы ошол энедей мээрим кылып жүрдү анткени тиги сулпу менен сулпу дайыма короого келчү да театрга анан тең туштай болуп мен орусча билчү эмесмин да ошо Бакын Сулпугор ошолор менен орусча сүйлөшүп отуруп анан театр ошо эски театрдын эле артында 3-чү мектеп бар азыр эмне болду билбейм азыр деле бар эки этаж бүт чоңдордун балдары окучу Усубалиевдин 2 баласы анда тиги 10-чу анан биз жаштар ушу орусча билбей эле анан тигилер септеп неметип Бакын А деп окуйт мен Б да анан туалети эшикте короодо анан туалетке барсаң тиги баягы чоңдун балдары Усубалиевдин балдары ошол сыяктуулар тамеки тартышты биз барганда барып анын бунасына чуркап качып чыкчубуз Сабир апа кандай ал учурда тиги баланчанын баласы деп тиги акырана деген жок болчу алар азыр жөнөкөй эле жүрчү эле жөнөкөй эле биз менен короодо эле неметип залкарлардын баары менен майрам болгондо эле жыр качыбыз обязательно үйлөрүнөн конфет андай эмне алып келип ай балам кел беркилер болсо дүкөнгө чуркатышчу келип майрам анда эмне тиги тамеки анан тиги ичкиликти жашың жетмейинче берчү эмес да мен дүкөнчүлөр таанып калган ошо жибердиби ооба агай жана ырыс жуушат деп коет го ушул ошондой болот бекен агай ырыскы ойт дейт эми ал адамдын өзүнүн тагдырына байланыштуу болуш керек да кандай жашоо чоңоюп калгандан кийин эс тартып калгандан кийин уже турмушка мамиле жасай баштайсың да кандай кылыш керек эмне келечегиң жөнүндө ойлойсуң да эң жаман татаал нерсе бул эң жакының өзүңдүн каныңан чыккан баланы жоготкон жаман экен да көзүңө илинип мына деп университетти бүтөм деп атканда бир балам кайтыш болду вот эмгичекти эчтен кетпейт да чоңоюп калганда көз мына деп мына баары болот деп анда офисте турабыз баары болот мына окууну бүтөм ал уже могуреки университетте окучу анан корейцтер менен уже договор түзүп ошол жака барып бүткөндөн кийин ошол жака барып иштеген баары жакшы болот деп келечегин айтып өтүп турчу да анан жанагындай болуп кетти мүнөзүңүзгө окшош эле агай сизге окшош беле ооба шаар жүрчү азыркы кийинки балдарыңарчы нормально бир балам кичүүсү азыр циркта азыр Түркияда жүрөт гастролдо жүрөт 50 градуска жетип атат дейт азыр жана өрт чыгып атпайбы аякта 50ге жакын ысык дейт суу дагы табыш кыйын дейт келип анан биздикиндей беленебиз да андан кийин уже мына эми көнүп келатабыз деп эметип атат
70ке чыккан аттырсак анан толкундан атасызбы? Жок ай. Эмне? Жаш келе берет экен, кете берет экен. Бирок жүрөк жаш бойдон калат бекен агай. Ал биздин жумуш ошондой да. Биздин жумуш картайтпак болсо керек. Бирок менин могуруки кино жана чиркин өмүр деген болду го. Ошондо бир абышкан ойноп эле ошондон кийин уже абышкаларды ойноп калдык театрда. Аталарды, кинолорду дагы ошо аталарды ойноп Муратты келип сен картайттың деп айтам келип. Жайыңызга койсо кылтылдаган жаш жигиттерди ойномоксуздар? Ооба. Анан тиги баягы жалгыз дарак токой болбойт дегендей чөйрөң жакшы болсо, ишиң да жакшы болот экен да. Мен бактыма ошо жалаңыз алкарлар менен иштешип калганым болду да. Рыскулов, Башкулов. Аягы мына эң бир топ театрыбызда негизи бөлүнөт да театрда үчкө. Аксакал, орто муун, анан жаш муун деп. Мен баарынан келатам да баягы жаш кезинен баштап жашты мектеп учурундагы балдарды ойнодум театрда, кинодо да. Анан орто муун болуп келди. Анан азыр мына чалдарды ойноп калдык. Жаш өзүн-өзү. Агай бирок жашай алса жашарып атпайбы? Иә. Жашай алса жашарып атпайбы? Алганың менен тең кары деп бекер айткан. Ошон үчүн жаш болуп жүрөт окшойм да. Анан Болот Бешеналиевге күйөө ала болгон кандай экен? Жакшы ал экөөбүз ага чейин эле жакшы болчубуз да баягы. Чогуу киного түшүп, мынтип агынидей болуп жүрчүбүз да. Анан кызына үйлөнөм дегенде көзү тирүү беле? Ооба да. Анан Даже балабызды азыр жана Түркияда жүргөн балабызды мага бербей, мен өзүм да ушул парк анда могу жерде 12 этаж үйдө туруш. Анан ушул парктан чыгыш эмес. Тушоосунда кестик ушул жерде. Ошол балаңыз циркте иштеп атат да? Ооба. Анан мен баккан да жокмун. Деп мен баягы съемкалап мынтип кетем, боке как раз Москвадан келген учур экен ошондо. Анан бир 10 жылдай застой болбодубу? Маданияттын баарын жапты, жана Бакиевдин учурунда. 10 жыл кыргыз фильм жабылды, театр жабылды, ремонт деп шылтоолоп келди. Ал жерде баягы бир 10 жыл өмүрүң ойной турган каармандарың баары тең эле тек көрүнбөй билинбей кетти. Эмне болуп кетти? 10 жашка картайдык. Өтүп кетти ошондо учурда. Мүмкүнчүлүк баары кеткен экен да? Мүмкүнчүлүк аябай кетти. Дагы агай кандай ролдорду ойногуңуз келчү? Анда деген тиги роль тандамай, Жок болчу да анда? Жок, анткени тиги режиссерлор бар. Алар тандашчу да. Драматургтарыбыз бар мына. 3 драматургубуз бар болчу театрды көтөргөн ошондо. Режиссерлор, мыкты режиссерлор мына кыргыз керемети деп бекеринен айткан жок орустар, киргизский чудо деп. Жана 3 режиссерубуз 4. Мелис Байке эң улуусу. Улукеев. Океев Төлөмүш Байке. Шамшиев Болот. Азаров Геннадий. Мына ушулардын кинолору менен кыргыз керемети болду да. Алар менен артисттер чоңойду. Ар бир киного түшкөн сайын бир школду бүткөнсүз. Анан ар бир режиссердин өзүнүн баягы манера деп коелу. Тартыш ыкмасы бар да. Анан ар биринин тиги өздөрүнүн артисттери бар. Жай ишенип бере турган. Мына тиги Төлөмүш Байке эненин ролу болгон сайын тиги Алиман апаны алчу, Жаңгорозова. Базаров Байке болсо Гена. Кыдыкеева. Эне болду. Ар бир киносунда аны акшын эне алчу.
Ар бир режиссердин өзүнүн сүйүктүү немелери болуп турбайбы, каармандары? Энелери деп койчу экен. Энелери. А биз балдары болчубуз. Мен бардык ошо мыкты, мен мыкты деген режиссерлорго тартылдым да. А өзүбүздүн бала деп койчу. Агай ошол учурда Советтер Союзунда алган гонорарларыңар жакшы эле беле? Жок, анда деген ставка койчу. Эгерде башка каарман болсо, ага чейин түшсөң, 25 сом бир күн съемочный. Мага баягы Бакудан бүткүл союздук кинофестивалда Шаркыратма деген кинодо эркектин ролун мыкты ойнолду деп туруп экинчи неме премия алгам да. Ошондо келди дагы анда Госкинонун председатели Баэльнев болчу. Ал келди дагы видео исключение деп туруп актер высший категория берип 25 сом болду ставкамда. Анан андан көтөрүлүп 60га жеткен. Анда жакшы акча беле 60? Эми ал күнүнө кино съемкада жүрсөң күнүнө 60 сом, кээ бирөөнүн айлыгы да болчу. Анан эле акча да которулду, уже 90-жыл болупту, баары тең урап отуруп, ставка жок. Азыр эми баягы договор менен неметесиң. Келишим. Анан алар дагы ушундай сметага аз эле каралыптыр. Анан ушуга түшүп берсеңиз дейт. Болуптур дейсиң. Ыйлап киришет да, акча жемнеси. Анан артисттерден, байкуштардан эмнесинди экономить этет. Айлыгыбыз тиги болсо. Айлыгыңар ал аябай деле чоң акча эмес, 10 миң бул же чыгабы агай? 15 миң. Эми ал дагы тиги баягы категорияда эми дагы карайт да. Мына могулкилердин байкуштар 8 миң ошондой эле алышат. Жаштар ушул жерде турушат. Народныйлар 16. Казактар күлөт. Айтпайбыз ага, барган намыстанып айтат. Ой, биз үлкөн ала. Казактар да аябай жакшы өнүктү. Алар жакшы карашат да, маданиятка аябай көңүл бурат. Кунаевдин учурунда эле ушундай болчу. Эл артисти болгону менен эл артисттей эч кандай деле мамиле жок да агай. Мамлекет тарабынанчы мындай жеңилдетүүлөр болобу? Ошол жанагы тиги айлыгыңа эмгек сиңирген артист анан тиги эл артисти дегенге кичине кошот жанагындай. Кичине да процент менен. А мындай ашпетсе 5 миң сом чыгат да анын, привилегиясы 1% деп жүргөн, мен де билбейт экенмин. Сиз акча менен такыр ишиңиз жок экен, э? Жок, канча берсе ошону менен жүрөбүз. Такыр сүйгөн жоксуз акчаны? Чөнтөктө бирок акча болуш керек да. Аны тиги жеңең жакшы тиги салып турат чөнтөккө. Жанагы кассадан алганда да билбейм мен тиги немени. Банкоматтын немесин бар, ошону мен банкирим ошол. Бала чагыңыздачы, аты энеңизди айтып бериңизчи. Меники айтпадымбы, тиги 10 жашка чейин айылда болдум. Айылда. Анан 2-чи класска бүткөндө эл артисти Асанкул Осмонов ошакка кетириптир да. Тиги Осмон ата бар шаардан окут деп. Өздөрү частный квартирада жашашчу ошол жүргөндө. Анан эски театрдын короосунда бир бухгалтериясынын биягында бир комнат бош бар экен, ошону жашап тур үй алганча деп. Ошол жерден бери анан ошон үчүн театрдын чөйрөсүн жакшы билгеним ошондон болуп калды да. Каникулга деген мына айылга жиберишчү келип. Бул агамдан кичүүсү мал койчу болчу. Ой, кой кайтарган азапты мен ошондо көрчүмүн да. Каникул болгондо эле жайлоого айдап жолдон тозуп алышат. Сарбулактан же тиги ылдый жактан. Анан ат менен анан жайлоого алып кетет. Жайлоодо ат минип атка тың жүргөн Сулайман Кубайке деген бар болчу.
Ал ат бакчы атты колхоздун аттары. Анан тайлар болот, аны үйрөтүш керек. Анан нар жакта саз бар, кара саз. Ошондон анан ат үйрөтүп, тайларды үйрөтүп. Ошол туугандар, ошо тууган агалар, баягы өз кесибиндегилер, жылкычылар тай үйрөткөндү, атка мингенди үйрөтүштү. Анан кое кайтарганда, ой, көкөйгө тиет. Аны жана кыркын кайдап келесиң. Андан анан кыркындан кийин күпкө детчи, кралиңге саласың. Койду азыр этин жеп атканда болду. Агай, анан өңү түсүңүз кимди тартыптыр? Ата. Атаңыз сулуу киши экенби? Кесиби эмне болуптур агай? Атам деле ушу бир күнгө чейин барган экен. Бул Осмон ата мени бага болуптур. Өз атам болсо Нурдин деген киши эми комда маңдай тескелип турушат. Аны байкеде чүбүз. Бирок тегеректеги туугандарымдын баары тең папа дешчү, орусча. Папа, бирөө папа деп койсо керек, ошон үчүн папа. Анда айылыбызда ГЭС жаңы курулуп аткан. Вот ошо ГЭСте туруп калдык. Орустар курулушту, орустар көп болчу да. Атам орусча шундук сүйлөчү экен. Билчү да. Эми байкеде Нурдиндин байкеде. Анан качан билдиңиз анын атаңыз экенин? Үйлөнгөндө. Ага чейин айтышкан жокпу? Жок, байкеде эле мындай камыр. Анан тигил Осмон ата кайтыш болду. Анан үйлөнөйүн деп неметсем эле анан атиги кишинин бул Асанкул байкелердин энеси эч ага эле кайтыш болуптур. Анан экинчи аялы менен неметкенден ошо экинчи аялы Турсун апа. Ошо киши көтөрүп ичине чоңойткон экен да. 3 жашыман алышкан окшойт да. Апаңыз кандай экен? Апам жакында эле кайтыш болду. Сизди төрөгөн Мени төрөгөн. Ал келип ошого окшош экен да. Мурдум мооркеде немелерим атамдыкы, анан боюм деле беркилерим апамды тарткан, бою анча чоң эмес, толук. Баары бир деле мындай байланыш болот бекен агай? Эне бала байланышы. Ал жерде баарыбыз эле апа, чоң апа, ата, байке деп эле байланыш ошондой, бир туугандай эле болуп турушат. Чочуркаган жоксуз да, кыскасы. Канчага чыгып каза болду апаңыз? Апам ушу 70-терге барып окшойт. Жаштарында билбейсиң да, сурабайсың да мында. Уяласыңбы? Уялбай эле ишиң жок болчу да. Апа болду, апаң. Ата. Армансыз эле жашап өттүңүзбү агай? Эми арман ар кимде болот да, чыттам. Армансыз кантип жашоо болсун. Ал айтылбаган арман болот. Айтып бук болбойюн деп туруп айткан арман болот. Силер тарыхтагы адамсыңар да. Анан балким кагаз жүзүнө таштап кетесиз. Эмне кагаз жүзүнө жан дүйнөңүздү. Сиздер мындай илгеркилер мындай жан дүйнөңөрдү мындай кулпулап койгонсуңар да. Анан илгеркилер азыркылар ачык эле. Акыл илгерки эмессиз. Илгеркилер алар коркчу да. Биринчиден жана репрессия болуп кетпейин деп коркчу экен, СССР учурунда жашагандар деле. Биз эмнеден коркобуз? Биз демократия. Сен жамансың, сен немесиң, керек болсо пикетке чыгып отурушпайбы? Агай, жалгыз отурганда эмнелерди ойлоносуңар мындай телмирип отуруп калганда? Оюңуз кака көнө жөнөйт. Жалгыздык жаман көрөм мен. Эмнеге качасызбы? Жалгыз калсам китеп окуйм. Телевизордун эметем, жакшы нерсе болсо көрөсүң, жаман нерсе болсо китеп. Анан обязательно эшикке чыгып кетем, издейм тиги достор каякта эле деп.
бар бермекте. Же телефон азыр жакшы. Телефон менен сүйлөшөсүң экен. Кандай эмне кылып атасың? Чайлашпайлы дегендей деп. Анан жаш өткөзөн ошол болуп калат экен, эрмек эле тиги баарлашып, аңгемелешип. Болбосо тиги пиво издеп кетчүбүз илгери бош болсо. Анда ушу Сарыбе деп койчу. Бош базарынан көп келчүбүз. Биз тиги театрдан чыкканда эле нар жакта телевышка бар го. Ошонун тегерегинде Сарыбелер бар болчу. Анан автовокзал, гастроль болчу, съемкалар болчу. Бош убагың деле аз болуп калчу. Ошол күндөрүңөр саамасыңарбы агай? Гастролго чыгып, шарактап кеткен кездерде. Мен гастролду аз эле чыктым. Bir-iki эле жолу чыктым. Так съемкалап эле жүрдүм да. А гастролду кадимкидей болуп коюп келишчү да. Кечке коноктосо, койсойсо аны. Күнүгө анан мен баягы bir 10 күнгө чыгып келдим. Ошондо эртең менен тиги баягы аялдар кошо болот да. Алар эртең баягы түндөгү устукан таңга маал келчүбүз да. Устукандарды ысытып атып, тамак жасап. А биз сразу эле канал же андай эмне болсо сууга кетчүбүз. Үйгө да 3төн конок болосуң келип. 40 дегенге барчубуз, 40 кой кыркып аткан жерге, ал жерде конок. Жакшы эле сый көрүп турсуз агай, Иә. Жакшы эле сый көрүп турсуз да. Ой, азыр андай жок болуп калды да. Азыр илгеркидей алаканга салбайт эле адамдар, Анда деген баягы партия, партком сыйлап жүрүп, атайын бөлүп коюшу экен тиги келген сайын сыйлайсыңар. Артисттерди деп. Жакшы үйгө жаткырышчу келип, таң атыкча ырчыларга кыйын болчу да, ошолор таң атыкча ырдашып келип. Агай, илгерки адамдарчы десеңиз, мындай өзүнөн өзү качкандар экен. Байкаган жоксузбу сиз? Эмне өзүнөн өзү? Беттешүүдөн качкандар, жан дүйнөсүн аңтаргысы келбегендер. Бир мүнөздүү адамдар деп койду ошо. Ичинен бук болуп жүргөндөр. Сиз ушундай окшойсуз да? Жок, Жандай эмессиз да? мен ичиме эчтеке катылбайт. Секрет деген билбейм. Беткеле айтсам бар деп. Камерадан сырткары алай нерсени сураш керек экен да агай, Сиз камерага мындай эл эмне дейт деп жооп берип атасыз да, мындай калыпка салдырып, эреже кылдырып. Бар эки камера турат, анан 4 көз, 4 кулак турат болбосо деп уже жакындап барат. Окуяны айтып анан өзүмдө дагы акыры тийишип жүрөм. Көзтөн эле деп. Агайым десе. Анан агай. Андан эчтеке болбойт деп кайра жүрбайбыз деп. Жүрөктүн жаштыгы агай. Эн чоң энем айтат эле. Ушу бул чириген картошкадөй кылып бетибизди мындай бырыштырып тырыштырбай эле, мындай ушу жаш бойдон карасак эмне болот эле депчи. Силер деле өкүнөсүңөрбү? Жаштыгым кайда деп. Же кабылдагансызбы карлыкты? Моюн сунуш керек да. Так секиргенде эмне? Жашоонун өзүнүн мыйзамча неми да. Күздү күздөй кабыл аласың да? Жазды жаздай. Жаш деле ошондой экен да. Жаштык, ортомун, бичумун, аксакал, картайган учурум. Жаштык массык деген учурлар болдубу? Жаңылыштыктарыңар? Болбой. Жаза сайгандарыңар? Адам болгондон кийин ой болот да. Идеальный адамды вообще көрүлөт. Сыңкыйып, робот эле болбосо мүдүрүлөт адам. Анан ушу жаңылган учурларда жектеген учурларыңар болду? Болду. Аттың деген болду. Бармак иштедиңизби? Көп эле жолу. Аларды айтып бербейсиз да?
Окот. Ал Чора Думанаев менен өзү менен кетет да. Аны арыз мұң деп болды. Ал кайтарып келбейт. Ал өзү менен уже кетти. Кетсин ошону менен деп койсуңар. Бирок жамандык кылган жокмун эч кимге. Жамандык кылган жоксуз. Сиздин колуңуздан жамандык деле келбейт да. Ошону айтсаң. Да. Ошо койчу ошону жана арамза көрө албастык деген бир жаман нерсе, жаман көрөм да, жек көрөм да, анан ойлосом. Бизде негизи кыргыздын канында бар окшойт да ушу. Көрө албастык деген. Сизге көп эле көрө албастыкчы агай? Бирок мен өзүм байкаган жокмун ошону. Сезген де жокмун. Могу мени көрө албай атат дегендей. Анткени жан дүйнөңүздө жок да нерсе. Аны азыр ойлосоң, газет андайым делерди окусаң, тигини буну саясат жөнүндө вообще кийлигишким келбейт да. Окусаң эле анан ай атаң, тигинтиптир, бул мынтиптир. Азыркы жептир, ичиптир. Ойлоной, кичинекей мамлекет болсок. Анан жашообуздун баарын эле биз билебиз да бири-бирибизди кандай деп, кантип өстү, кантип анан ушул даражага жетти. Бир маал эле анан үй ташыйт, особняк салып эле анан өзүнчө коро неметип эле анан кайсы акчасына салды бул. Билинип калат да сөзү. Жеген экен дейсиң да. Агай, сиз байлыкка кызыктыңызбы жашооңузда? Кызыккан жокшойсуз да. Акча менен ишиңиз жок экен да? Жок да. Бай жашагыңыз келчү эмес беле? Мындай заңгыраган үйдө кычырап. Тиш чукуп мындай. Аялдан аял алып. Анан тигиңе үй алып берип. Жип айдап мындай. Ага да машина алып берип. Массажда жатып агай. Андай алды эсирген адамдар ошентип да. Сизчи? Эмне каалаган жоксузбу? Жок. Эмнеге эсирген эле адамдар агай? Мындай ар бир адам мындай жакшы жашоого укуктуу эмеспи? Алар деле жакшы адам болсо керек. Балким алар жөн гана ошо бай жашагысы келгендир. Бай жашасаң жашай бер, колуңан келип атабы, тигип атабы. Силер анткен жоксузбу? Бирок акчаны жасап көп эле да азыр деле байлар. Бирок адал болсо ошол. Жакшы. Адал, ал ашта болот. Анан баягы азыр тиги адал кылбай башкача жак менен тапкандарын азыр тиги кустуруп атпайбы? Кузганча алба да, кузганча жебе да. Артыңызды кылчайып карадыңыз да, 70 жашты баскан изиңиздечи. Анамда мындай жүрөгүңүз топук элеби? Кудайга шүгүр. Арман жок. Ой, армансыз адам болбойт. Бар дечи, бирок аны айтканда ал тиги толуп калбайт. Кайтарылып келбейт. Өкүнгөндө эмне пайда? Андан көрө ошого макул болуп, ошого жакшы эле жашап турмун деп топук кылыш керек да. Жок, жакшы эле жашадыңыз. Эл артысын ким алып атыптыр, мисалы үчүн, Болот Бешеналиевдин кызына ким үйлөнүп атыптыр? Ушундай легендалар менен ким чогуу ойноптур? Ушунча кандай сонун кадрларда калдыңыз? Жаштыгыңыз ошол кадрларда сонун калды. Армансыз ойнодуңуз кинолордо. Эсептесең деле жакшы жактарыңыз көп бекен. Ошол жөнүндө ойлоп отурмун. Сен ойлонуп атасың азыр. Сиз эле ойлоп атырсызбы? Жакшы жагым, жаман жагым деп. Сиз арман эле ойлой берген окшойсуз да. Жок, арман. Мына жакшы жак караңызчы, жакшы жактарыңыз сонун көп турбайбы? Аны деген жакшымынбы, жаманмынбы, аны эл эле сындап билип коет экен. Элдин оозунда элет жок дегендей, эл оозунда калсаң жакшысың. Чора Думанаевди элдин баары жакшы көрүп да. Анан койчу ошону тигиндей мындай деп мен тиги да бир артист кесипке таң каласың да. Мына Жумадылов. Советбек Жумадылов, чоң иштештик, чоң киного түшүп жүрдүк.
бирок каармандар терс каармандар болчу да. Аны менен келатканда эле эл эч качан тиги атынан айтпайт, Советбек Жумадылов эл артисти деп. Эл баягы ойногон каармандын атын айтат. Мына отец контрабанда келатат дейт. Советбек байкечи. Анан элге сиңип калат экен ушундай. А өзү жөнөкөй эле адам болчу. Илгеркилердин баарын эле ушундай ишенчүккен да кадимкидей, ар бир каарманын кыздарды. Ооба да. Мен деле тиги авас келатат дечү эле көчөдөн кийин авас болуп калгам. Даже тиги менден улуу байкем эркек баласын авас койгон. Мен да ошол Каныбек тартылып атканда эркек балалуу болдум. Каныбек Каныбек. Кандай соннагай. Эмдиги берүүдө чагай, иңдебейсизби? Эмдиги дагы чакырам да. Ай, чак. Момтулу былжырабай элесиз. Унутуп калган нерселердин баарын эскертип берет экенсиң. Агай, бул Же мен деген эмне пайда табам андан? сизби? Агай, мен менен. Мен эскергим келбей, унута турган нерселерди унутуп эле койсом, чийип салган нерсемди кайра сен жандырып, кайра жаздырган атасың экен. Агай, чийбеш керек, ал нерселер менен беттешиш керек. Ал нерселерди кээ бир учурда өзүңдү кечиришиң керек болгон учурлар болот. Кээ бир учурда адамдарды кечирген учуруң болот. Мен кечирем кудайыма. Кекчилигиңиз жокпу? Жок. Кек сактап эмне аласың? Биягыңды пулга кайра тазалап салдан ыргытып сал. Жакпайбы? Ошондон нерв коротуп келип, жаман көрүп, бул жанагы көрө албастык деген ушул да, Бул алар неме агай, ал дегенчи, аял кишилердин арасында көп болуш керек, кино жаатында. Же эркектердин арасында деле боло береби ошондой? Эркектер болбойт алар. Эркектер эркекче жүрүшөт да. Аялдарчы. Аялдар таң мен тетигин деп, мен каныкеймин, мен айганышмын, мен ушуну деп баарын тең ошондой сезишет да. Эркектер ошондой эле. Мен кыйынмын дегендер көп да. Баары кыйын. Соннагай. Эмдиги берүүдө сиз деген кинолордогу кызыктуу окуяларыңызды айтып бересиз. Эмди качан, эмди жылыбы? Жок. Бул 70ке качан чыгасыз? Эмди жылы чыгам да? Эмне жазындабы? Меники июнь. Жаңы эле 69га чыгыптырсыз да? 20-июнь. 20-июнда 69га чыктыңыз да? Я еще молодой. 69'da элемин дебейсизби? 60. Жидей көрбөдүм. 9'unu alıpsın sen. Баш туура айтмакчымын. 60'da элемин, 60 сөз бар дебейсиз. Канчадасың десе, 60. Көп нерселер баштан өттү да. Түрмөдө да болгом мен. Сизби? Турсунбаевдин аркасында. Эмнеге ага? Бир жума келип туруп Турсунбаев неметкен дейт. Чийип салганман. Бир эле жума отурдуңузбу? Бир жума, ооба. Анан ал деген эсептелинбейт деле да. Аны тентек кылганыңыз үчүн отурдуңарбы? Эми ошол болбу тентек кылдың деп. Ишил болгон, аны козгобойчу Турсунбаев менен кетсин ошо. Турсунбаев деген кайсы жана? Нуркан. Нуркан агай мененби? Бирок ал деген көбүнчө мындай күлкүлүү бир момент катары калдыбы мындай? Аятан көрүп болгон ушундай деген сыяктуу. Же жүрөгүңүзгө зак салган жок да? Жок. Салган деп анан кейип кепчү эмне. Эгерде күнөөлүү болсоң, анда сарсана болмоксуң. Аятан көрүп бекер кылып турмун ошондо. Кап деп өкүнмөксүң. Анан күнөөлүү болгон жаман экен да. Бирок бат эле чийсең чийип салат экенсиң. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Чоро Думанаев менен паркта отуруп алып сүйлөштүк. Сөздүн тереңине, кененине кирген жокпуз. Жан дүйнөсүн агам
мен түгүл өзү ача эле окшойт. Анан буюрса Өзүм кантип ачам. агай ачылат алба ошондой. Анан буюрса келечекте дагы ошо күз келгенде дагы бир маек кылып агайды кинодогу кызыктуу учурларын алып бергенге аракет кылам. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.